Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана авто сүйүүчүлөр. Бизде Hyundai Solaris автоунаасы сатыкка коюлду. Чыгарылган жылы 2017, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, автомат коробкада туугандар. Документи боюнча ушул ИПда иштей берсе болот экен, 68 Тамбов дейт. Учурда страховкасы жок, бир 20 000 тегереги страховка жасатабыз. Көптөгөн мекеништерге азыр границага кирип чыгуу маселеси болуп жатат. Бул маселени чечүүдө биз сизге жардам беребиз. Документиңиздин мөөнөтү өтүп кетсе, жоготуп алсаңыз, базадан чыгып кетсе, жолго чыгардын алдында чорнуйдан текшерип, толук маалымат берип анан чыгабыз. Биздин унаалар Москвадан Казакстанга күн сайын 2 жолу 12:00 жана 18:00 жолго чыгат. Границада жолдо сиздерге жардам көрсөтөбүз. Эч кандай пересадка жок. Биздин дарек метро Кожуховская 1-выход. Байланыш номер Мыктыбек 8909 914 14 41. Биз үчүн коопсуздук биринчи орунда. Анан ушул ИПда иштей берсе болот, ИПшник жакшы адам дейт. Историясында мына алдын өзүм ДТП кылганмын дейт, көрүп турасыздар. Анан калган жагы боюнча машинени полностью текшересиздер. Мен сиздерге бир сыйра видео обзор тартып берейин. Көрүп турасыздар. Анан арты крышка багажниктен могу жеринде бир мындай кирип калган жери бар. Анан мына крылосу, анан бампери. Калган жагы жакшы экен. Баасы боюнча туугандар 695 000 дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Эми ички салон боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жерде алдыңкы эки айнек көтөргүч электрондук түрдө, электрический күзгү, чехолдору капкара, таза экен. Өзүнүн родной полиги. Бул жагында корректировка фара, антибукс, датчик давления шины. Так, мультируль, пробеги 259 000 оригинал деп атат. Кондиционер бар, подогрев передние сиденья бар туугандар. Меке. Анан автомат коробка, он постоянный парковкага коюп жүрүңүздөр. Так, панель жактары таза. Азыр мотор жагын көрөбүз. Катализатор ордунда экен. Туган, капотун ачып бериң. Арт жагы боюнча арт эшиктин айнек көтөргүчтөрү механический. Так. Крышка багажник боюнча чечилген. Меткалары ордунда. Мыяк меткасы дагы ордунда. Крышка багажник мындай сарыга боеп коюптур. Учурда шипованный дөңгөлөктөр. Так, антикор бериптир. Но крылосу таза экен, капоттун крышкасы таза. Мотор жагы боюнча защиткасына чейин ордунда, бир сыйра жууп тазалап аласыздар. Мотор бирок четко иштеп турат. Но крылосу дагы, жок, чечилбептир, родной экен. Но фараны алмаштырасыздар, ичиге бул кирип калыптыр, жаракка кеткен окшойт. Анан мына капоттун крышкасын жасатасыздар же алмаштырасыздар. Болду. Буса видеонун темасына номерди көрүп турасыздар туугандар. 695 000 дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Ошол видео темасындагы номер аркылуу байланышып көрсөңүздөр болот туугандар. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.